Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сыймык байкебиз өзүнүн оюн айтып кыргыз элим деп кайрылыптыр. Ошол оюн колдоп, мен дагы видео кайрылуу жасап жатам сиздерге. Биринчиден, ар бирөөбүздүн укугубуз бар өзүбүздүн оюбузду айтканга. Бирок сөз эркиндигинде эгерде баардыгы тең эле өзүнүн оюн айта бере турган болсо, хаос болот экен да. Ошол себептен өзүбүздүн оюбузду анализдеп, кандай кылганда туура болот экен деп өзүмдүн оюмду дагы бөлүшүп коеюн. Мисалы үчүн ошол эле Сыйгымык байкенин демилгесин, ниетин талкууласак. Анын ою өзүнүн каалоосу боюнчабы же бирөөнүн каалоосу боюнчабы? Эгерде өзүнүн каалоосу боюнча болуп аткан болсо, миссиясы эмнеде? Өзү үчүнбү? Өзүн көрсөтүш үчүн, же болбосо коомчулук үчүнбү? Же болбосо айлана чөйрө үчүн пайда алып келе турган ишпи? Эгерде бирөөнүн айтуусу боюнча болуп аткан болсо, анда бирөөнүн көз алдында көз карандуу болуп айтып жатат. Бирок көз карандуу болуп айтып жатса дагы ким үчүн жакшы? Өзү үчүнбү? Коомчулук үчүнбү? Же айлана чөйрө үчүнбү? Менин оюм боюнча айтып жаткан ниети биздин коомчулук үчүн пайда алып келе турган чындык. Ошол себептен адилеттүү жана чындык сөзүн, оюн мен колдогум келет. Биринчиден, коррупционерлер тууралуу айтып жатат. Бизде бийликте коррупционерлер, уруулар бар, бул факт. Биз өзүбүз колунан кармап көрбөсөк дагы, эми көрбө деп уруу кылба деп коет го, айтпа деп ушак кылба депчи, то есть укпайт деп ушак кылба деп. Анан эгемендикти алгандан бери көбүнчө азыркы учурдагы байыган адамдарыбыз мамлекеттин кызматкери болуп, жакшы должносттордо иштеп байыган адамдар болуп атпайбы? Ал деле факт да, чындык. Мисалы үчүн, зарплатага алып, только эле зарплата менен жашай турган болсо, байылбайт, бул факт, чындык. Анан өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн акылы менен, өзүнүн билими менен байыган адам бизнесте жетип бир деңгээлге, саясатка деле баргысы келбей калат экен. Анткени өзүнүн реализация кылыш үчүн ошол билимин кантип жеттим деп элге, мындайча айтканда, сабак катары, билим катары бергенге умтулушат экен да. Көп эле бизнесмендерди байкадым. Эми Кыргызстандагы бизнесмендердин мындайча айтканда жакшы чыгып, ошондой элге береке кылып жаткан адам бул Тимур Файзиев. Билим жактан береке кылып жаткан. Тренингтеринде катышып көрүп жүрөм да. Ал эми бийликке барып байыган адамдардын баары азыркы учурда отурган кимдер? Өзүмдүн бизнесимди сактайын, өзүмдүн бизнесимди кармайын, өзүмдүн жеке кызыкчылыктарымды андан ары дагы өнүгүп, дагы көбүрөөк байлыгымды кошоюн деген ниет менен барып иштеп атышат да. Эгерде жакшы ниет менен барып, ошол кыргыз элге, кыргыз жерим, өлкөмдү көтөрөм, шарт түзөмүн деген ниет менен бара турган болсо, азыркы биздин деңгээлибиз, жашоо шартыбыз такыр башкача болмок. Аны биз баардыгыбыз жакшы билебиз. Эгерде бийликке барганда ошол должностька жетип, ошол должностьтан байыйын, ошол должностьтан бир өзүмдүн кызыкчылыгымды айтканда реализация кылайын деп барып атышпайбы? Көбүнчө эмнеге барат? Байыйын деп барышат. Байый турган жолу урдаган жолу. Мактанган үчүн барышат. Мен моундай жерде иштеймин деп, статус үчүн барышат да. Ошентип анан өзүнүн эгоизмин, текеберчилигин көбөйтүп жатышат да. Андай адамдар кантип биздин Кыргызстанга, кыргыз элибизге жакшы салым алып келет? Кантип өнүктүрөт андай адамдар? Биринчиден, билим деңгээлдери төмөн болуп атат. Эми өзүбүз жакшы билебиз, эл аралык деңгээлде, парламенттик деңгээлде сүйлөп аткан сөздөрүн угуп, бизди уят кылып атат. Андан сырткары, өзүбүздүн эле кыргыз элибизге шылдың болуп атышат. Жакшы билимдүүлөрүбүз чет өлкөдө, же болбосо такыр эле башка жолду тандап, өзүнүн мисалы үчүн образованиясы күчтүү болуп, мисалы үчүн бир дипломатический образование болуп, ушу Кыргызстанга келип, дипломат болуп, саясатка, кыргыз элге салым кошоюн деп кире албай, трайбализмдин негизинде связь жок же домкрат жок. Клановый система да биздечи. Чет өлкөгө кетип иштеп атышат, же болбосо Кыргызстандын ичинде кичинекей зарплатада, же болбосо такыр эле коммерческий сферада бизнес кылып иштеп жүрүшөт да. Анан
Эгерде бийликке биз баардыгыбыз жакшы билебиз, бийликке интеллигент, билимдүү, ыймандуу адамдар келбесе, ордуна кимдер келе баштайт? Ордуна опгшниктер келе баштайт, спортсмендер келе баштайт, билимсиздиктер келе баштайт, ыймансыздыктар келе баштайт. Андай адамдар келгенде эмне болот? Кыргызстаныбыз негизи эле өлкө артка кетип баштайт. Аны биз эле жакшы билебиз. Азыркы учурда бизде парламентте кандай адамдар отурат? Чиновниктерибиз кандай, госслужбада кандай адамдар отурат, анын баарын билебиз. Өздөрү деле анын баарын жакшы билет, өздөрү деле билет урдабаш керек экенин, жебеш керек экенин, бирок аны кылып атышат. Анан кантип ушул трайбализмди, кантип клановый системаны жеңебиз? Мунун баарын жеңиш үчүн негизги күнөө элде, өзүбүздө да. Биз өзүбүз андай адамдарды шайлайбыз, өзүбүз ошондой адамдарды тандайбыз. Кээ бири айтат, биз тандабасак деле по-любому булар болушат депчи. Эгерде адам барып голос салбаса, анда ошол салбаган үчүн бийликтен ар жакта махинациялар менен голос деп жасап коюшат да. Ошого мүмкүнчүлүктөрү бар да. Эгерде массалык адамдар катышса, анда андай мүмкүнчүлүк жок болот. Ошол себептен биз өзүбүздү оңдоп, алардын берген шайлоодогу акчаларын албай, өзүбүздүн таза дилибиз менен, динибиз менен барып шайласак, анда башкача мынча айтканда результат болмок деп ойлойм да. Мисалы үчүн организмде клеткада канча деген клетка бар. Ошол клетканын бирөөсү бүт организм үчүн иштейт. Эгерде ошол клетка мен деп эле организм үчүн иштебесе, анда раковый опухоль деп коет анычы медицинада. Раковый опухоль пайда болуп атпайбы? Ошондой эле коомчулукта бизде бийликте кандай болуп жатат? Бийликке барат, мен деп эле өзү үчүн иштеп, өзүнүн байлыгын көбөйтүп, анан коомчулукта мындай азыркы состоянияга жеткенде жетип калып атпайлыбы? Слабый өлкө болуп калып атпайлыбы? Ошол себептен биз өзүбүздү жеңе алсак, биринчиден өзүбүздүн терс сапаттарыбызды, бул көрө албастык, текеберчилик, эгоизм, уурдаган, ошондой сапаттарыбызды жеңсек, өзүбүздүн билим деңгээлибизди өстүртсөк, жогорулатсак, ыйманыбызды бекемдесек, акылыбызды тазаласак, духубузду, рухубузду тазаласак, коомчулук тазаланат. Коомчулук таза болсо, анда бийлигибиз таза болот. Бийлигибиз таза болсо, анда ынтымактуу, күчтүү өлкө болобуз. 2000 жылы прогноз боюнча ученыйлар айткан, 2050 жылга чейин кайсыл өлкөлөр жоголуп кетет экенинчи. Ал списокто биз барбыз. Не только биз килтейген күчтүү Российский Федерациясы тоже кирген да. Анан азыркындай деңгээл менен, азыркындай темп менен кете берсек, өзүбүздү жоготобуз дагы, анан бир өлкөнүн алдына башыбызды ийип, составына кирип, кенедей бир этнос болуп калышы мүмкүнбүз. Ошол себептен мен андайды каалабаймын, урматтуу кыргыз элим. Биз өзүбүздүн ынтымагыбызды, билимибизди, ыйманыбызды бекемдетсек, өтө мынча айтканда күчтүү өлкөлөрдөн болууга потенциалыбыз бар. Биздин потенциал ошо Манаста берилген, эпосубузда берилген эмне деген күчтүү информация бар. Манас атабыз айтылган боюнча өзүнөн канча эсе көп жоокерлерди кырган. Ошол жактага берилген канчалык акылмандык информация бар. Ошонун баарын мынча айтканда туура түшүнүп, анан жашообузга колдонсок. Андан сырткары өзүбүздүн динибиз бар, ислам. Ал ислам динибиз бек болсо, анда биз туура жолдо болобуз деп ойлойм да. Ошол себептен азыркы бизде болуп жаткан коомдогу вирус жана мировой кризис кезде баардык жактарды терең карап, талкуулап туруп, өзүбүздү деңгээлибизди өстүрүп, анан туура адамдарды колдосок, мындай ситуациядан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Рухубуз күчтүү болсо, кандай гана башыбызга кыйынчылык түшпөсүн, жеңип чыга алабыз да. Ошол себептен бизде баардык потенциалдар бар. Мезгил, азыркы учурда мезгил дагы өзгөрүлдү. Мезгилибиз буга чейин кандай шартта жашап келгенбиз, кандай кадамдарды жасаганбыз,
ошол кадамдарыбыз жооп кайтпай калаткан болсо, азыркы учурда ким урдаган, кандай иш кылган, жакшы иш кылса жакшы кайра өзүнө кайтары келет, кайтып келет. Эгерде жаман иш кыла турган болсо, ошол кайра эле башына кайтып келип, ар бир адам өзү үчүн жөпөрө турчу мезгил келди да. Ошол себептен биз өзүбүздү жакшылап, оңдоп, түз жүрүүгө ниет кылышыбыз керек, урматтуу кыргыз элим. Эми жакын арада жаңы жүздөр деп билимдүү, илимдүү, чындыгында интеллигент, мынча айтканда топ адамдар чогулуп атышат, биригип атышат. Ынтымакка келип, ынтымакка бирибиз чакырып, ошо кыргыз элге, кыргыз жерибизге салым кошолу деп патриоттор чогулуп атат да. Мен ошондой адамдарга кошулуп, ошондой айлана чөйрөдөгү өсүп, ошондой адамдар менен алдыга жылып, мен дагы бир кыргыз элиме, жериме салым кошуп, мындайча айтканда бир береке, жакшылык алып келсемби деген ниетим бар да. Бул менин эң башкы миссияларымдын бири болуп эсептелинет да. Бөлүнүп, жарынып, саясаттагылар азыр мен деп бир клан чыгат, мен деп экинчи клан чыгып атат. Акчасы барлар билебиз, утат деп дагы прогноз кылып атышат. Менин оюм боюнча, эгерде дагы ошондой бир бийлик келе турган болсо, акчасы менен келип мынча айтканда утуп алган, анда биз кыргызстаныбыз такыр эле жоголдук да. Ошол себептен Сыймык Байкенин оюн полностью толук менен колдоймун. Анткени ыймансыздыктарга ыйман менен мынча айтканда күрөшүп атат да, өзүнүн ыйманы мененчи. Андай таза, адилеттүү жолго только эле мен замын. Сыймык Байке, сиздин идеяңызды толук колдоймун. Кыргыз элим, урматтуу элим, жакын арада не только Сыймык Байке, еще и башка адамдар деле чыгат, ошондой таза адамдар. Ошондой адамдарга кулак салып, бир угуп, колдоо көрсөтсөк, бир келечек, жаркын бир келечек бар го деп ойлойм да биздин Кыргызстаныбызда. Рахмат чоң.